Бүгүн 16-июнда Бишкекте Манас проспектиси менен Горький көчөсүнүн кесилишинде номер 132 маршрутканын айдоочусу мамыны сүзүп алды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, айдоочу жол чырактын жашылы жанып турганда өзүн жаман сезип, эс учун жоготкон. Кечээ автобус жолдон чыгып кетип, мамыны сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 7 жүргүнчү жабыркаган. Учурда милиция кызматкерлери окуя боюнча тийиштүү экспертизаларды дайындап, тергөө иштерин жүргүзүүдө. Такое вот ДТП с маршрутка врезалась в стойку баннера. Походу пострадавший есть. 14-июнга караган түнү Грециянын жээгинде кеме оодарылып кетип, бул кырсыкта чөгүп каза болгондордун саны 500 кишини түзүшү ыктымал. Аталган өлкөдө 3 күнгө аза күтүү жарыяланды. Өтө көп адам түшүп алган балык оолоочу траулердин кыймылдаткычы бузулуп калып, кийин ал оодарылып 10-15 мүнөттөн кийин чөгүп кеткен. 104 киши куткарылган, издөө иштери уланып жатат. Маалыматтарга караганда, куткарылгандардын көбү эркек кишилер. Кырсыкта көбү болгондор кемеде аялдар жана балдар көп болгондугун жана баш аягы 750дөй адам болгондугун айтышкан. Жээкти кайтаруучу сакчылар кырсыктан кийин 78 кишинин сөөгүн табышты. Сокулук районунда жерди мыйзамсыз каттагандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Чүй областындагы мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин арасындагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча иштери жүргүзүү учурунда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 беренесине документтердин жасалмасын жасоо жана 209 беренесине алдамчылыкка ылайык Сокулук районунун Жаңы Пахта айыл аймагынын турак жай коммуналдык чарба бөлүмүнүн адиси жана аталган айылдын тургуну кармалган. Бул факт боюнча УКМК тарабынан кылмыш иши козголуп, анын алкагында аталган адамдар жасалма документтерди жасап, жалпы аянты 13 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз каттап алышканы аныкталган. Муну менен алар мамлекетке 7 миллион сом зыян келтирилген. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Бактысына чек жок. Мессинин күйөрманы аны кучагына кысуу үчүн футбол талаасына чуркап чыкты. Кечээ 15-июнда Пекинде Аргентина менен Австралиянын достук беттешини учурунда футбол талаасына күйөрман чуркап чыккан. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазышты. Ал түз эле аргентиналыктардын капитаны Лионель Мессиге чуркап барып, аны кучактаган. Тартип сактоочулар бир канча мүнөт анын аркасынан жетпей чуркашкан. Кийин аны кармап футбол талаасынан алып чыгып кетишти. Күйөрман колго түшүп калганына карабай, Кытай соц тармактарында тараган фото жана видеолордон бактылуу экени көрүнөт. Бүгүн 16-июнда Бишкекте Кыргызстан менен Ирандын футбол курама командаларынын беттеши өткөн учурда коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого 2000ден ашык милиция кызматкерлери таратылат. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Мелдеш Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, саат 20:00 башталат. Бишкек шаардык милициясы футбол күйөрмандарын коомдук тартиптен жана жүрүм-турум нормаларын бузбоого, стадиондун аймагына тыюу салынган буюмдарды алып келбөөгө чакырат.